көмір жакшы. Арасы мәселе киришпеді ал. Нарын районундағы Абылкасым Жутакеев атындағы орта мектептин чарба башчысы Жумадил Калыгулу үчүн Эңирде өз эмгектенген жерге отундун кең кесири белгиленгендиги маанилүү. Бактка жараша быйыл кышка керектелүүчү 217 тонна көмүр ташылып келинди. Быйылкы көмүрлөр качествосу жакшы. Мектептен башка дагы Жамбулакка көмүр түшүп 3500 сатып атат. Алдыдагы кыштан Нарын районундагы 37 мектепке 3200 тонна көмүр жагылат. Учурда анын баары толугу менен ташылып, көңүл бир аз тынчый түштү. Эми электиктердин отун суусун камсыздоо баш корунга чыгып, ар бир айылда көмүр базалары уюштурулду. Бирок негедир эл азырынча аны бирин экин гана алууда. Биз ушу Жамбулакта айыл өкмөтү менен договор түзүп, бияка ушу топ база ачып, 3,5 сатып атабыз. Айылды кыдырып дагы машиналар өткөрүп берип атышат. Жамбулак сыяктуу райондун борборуна жакын айылдарда отун базалары уюштурулса, алыскы кыштоолорго көмүр жеткирүүнү жергиликтүү бийлик өз колуна алган. Мунун натыйжасында Кара Кужур, Оруктам сыяктуу өрөндөлөрдүн муктаждары канааттандырылды. 1250 сомдон 3,5 сомго чейин көмүрлөрдү айылдарга түшүрүп атабыз. Колдон келишинче транспорт менен машина менен үстүнөн үйлөрүнө жеткирип берип атабыз. Чындыгында Темир Тоо жергесиндегилер катаал кыштын далайын баштан кечиришкен. Анча да алар быйылкы кыштын дагы эле катаалууларын эске алуу менен мына моминтип көмүр менен бирге көңдү дагы кең кесири белендеп алышкан. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Аббасов, Коомдук 1 канал, Нарын району.